Салам достор, бүгүн сиздер менен тааныштыра турган бул биржа Yobit деген биржаны тааныштырып кетейин дедим. Бул биржада биз криптовалюталарыбызды ушул биржага алып келип сатып, Kiwi Payer өзүбүзгө белгилүү кошелекторго чыгарып алсак болот. Анан дагы бул биржада өзү ар кандай раздачаларды таратып турат, монеталарды. Ошо монеталарды тараткан убакта монетада алсак болот. Азыр эле сиздер эгер описаниядагы ссылка менен катталсаңыздар EAC деген токен аласыздар. Ал токен биржага чыкканда сатып акчасын чыгарып алсаңыздар болот. Мына менин балансымда 851 рубль турат. Андан тышкары 11 EAC турат. Мен буну EAC'ни инвестке койгом, депозитке койгом. Мындай айтканда, ал күнүгө мага өзүнүн процентин берип турат. Ал үчүн мен DICE деген ичинде оюн бар, ошону ойношум керек. Ошон үчүн керек деп бул жака чыгарып койгом, ушуну ойнойм депчи. Ошол. Мына бул жакта криптовалюталар турат. Мына рубльбизди азыр мен чыгарайын, ошону көрсөтүп берейин деп атам сиздерге. Көрүп атасыздар, 851 рубль турат. Буну мен азыр чыгарганга аракет кылып көрөм. Эгер чыкпаса, криптовалюта менен чыгарам. Үстүдөгү баланс дегенди басабыз. Мына чыкты. Эми бул жерден рубльди тандайбыз. Мына рубльди тандаганыбыздан кийин минусту басабыз. Вывод деген жер турат. Азыр басылбай атат. Басканга аракет кылып атам, бирок басылбай атат. Мына ушунун чекесинен барып, ушунун тушундагы минусту басабыз. Мына ушинтип калып атат азыр. Мына ушул жерди басабыз. Мына бизге чыкты. Бул жерде көрүп атасыздар, Kiwi'ден 200 рубльден өйдө которулат экен. Андан тышкары 8% алат экен комиссия. Payer 2% экен. Биз азыр криптовалюта менен чыгарганга аракет кылып көрөлү. Себеби булардын проценттери көп экен. Азыр Tron менен чыгарганга аракет кылабыз. Tronду азыр карасам жок экен. Үстүдөн издейт окшойм. Телефонум катып, дагы жазылбай атат. Азыр мына жазып атам. Азыр буну текшерип көрөбүз, канча алат экен. 10 трон алат экен. Бул биздин акчага 25-22 ушунун ортосундагы рубль болуп калат. Себеби 1 трондун ценасы 2 рубльден ашык. Биз ошондо Payer'ди да көрөлүчү. Себеби бул жака тронго обмен кылып, анан кайра трон менен чыгарганда деле комиссиясы көп болуп калат экен. Ошого Payer'ге эле чыгарганга аракет кылып көрөйүн. Payer'ди тандайбыз.
көрүп атасыздар, комиссиясы 19 почти 20 рубль алат экен. Плюс еще 2 рубль комиссиясы бар, өзүнүн бөлөк 2%тен бөлөк. Мына мен паерим дайым иштеткени үчүн паерим автоматически чыгып калды браузерден. 8.32 түшөт экен, бирок бунун баары түшпөйт, дагы комиссия алып калат. Мына көрүп атасыздар. Эми запросить кнопкасын басабыз. Мына чыгарууга койдум. Обновить кылабыз. Эми буну подтверждение кылыш керек экен. Мына өзүңүздөр көргөндөй акчабыз түштү. Автоматически түштү подтверждение кылгандан кийин. Мына көрүп атасыздар, ушул акчалардын баарын мен без вложения 1 сом акча таппай ар кандай Йобитте өткөзгөн раздачаларга катышып чыгаргам. 100% төлөйт. Азыр дагы EAC деген токен берип жатат. Азыр кирип жетишип калсаңыздар болот. Аны дагы ушинтип сатып, рубль кылып өзүбүздүн сүйүктүү кошелёкторубуз Payer менен Kiwiге чыгарып алсак болот. Мына мен Payerге кирип да көрсөтүп коеюн. Мына акчабыз түштү деп турат бул жерде. Эми Payer кошелегибизге киребиз. Мына акчабыз түштү. Мына бул жерде турат. Мына бул жерде кайсыл Йобиттен түшкөнү жазылып турат. Акча үчүн чоң рахмат, Йобит. Ошол менин каналыма катталып, жанагыны коңгурочону басып коюңуздар. Күндө видео чыгарганга аракет кылам. Баарыңыздарга ийгилик.